элчиликтин эң негизги функциясы эмнеде? Элчиликтин ошо бизге кандай ошол мамлекет менен кандай мамиле түзүлөт, кандай катнаштар түзүлөт, кандай экономикалык биз мындай преференция көрөбүз ошол мамлекет менен, товар оборотубуз өсөбү же инвестиция тартылабы ошол мамлекеттерден, кандай саясий алакалар түзүлөбү, ошого дарамети бар киши барыш керек деп мен ойлойм да. Анан кийин Азимбек Анаркулович эми көп жылдан бери саясатта жүрөт, тажрыйбасы мол. Анан кийин эми ошо элчи кызматында дагы ошо мен ойлойм аракетин кылат. Колунан келеби, келбейби ал экинчи маселе, бирок аракетин кылат болуш керек. Ошого мына биздин комитет колдоду. Комитет дагы жөндөн эле колдобосо керек, эл аралык комитет. Ошон үчүн мен ошо колдоого мен дагы кошулуп кетет элем да. Анан мындай карьерный дипломаттар жөн эле отуруп атпайбы? Эч дайыны жок, эч кандай ызычу интрига менен, анан кийин жанагындай чуу чатак менен жумуштан кетишип атпайбы? Ошон үчүн бул жагынан эми маселени ар тараптуу караш керек деп ойлойм да. Эми мамлекет башчысы сунуштагандан кийин ар тараптуу бул маселени карап, анан кийин сунуштаса керек деп мен ойлойм.